Кыргыз Республикасынын премьер-министри Улукбек Марипов Ош шаарынын курамына кирген Кеңеш айылындагы билим берүү борборунун курулушуна капсула салууга катышты. Басы 800 миң АКШ доллары турган борбордун курулушу бүткүл дүйнөлүк жаштардын мусулмандар ассамблеясы тарабынан жүргүзүлүүдө. Бул билим берүү борбору 500 окуучуга эсептелген мектеп, административдик, лабораториялык, спорттук корпустар жана башка кошумча имараттар жайгашкан бүтүндөй бир комплекс. Өкмөт башчы ушул өңдүү социалдык объектилердин курулушунун маанилүүлүгүн белгилеп, инвесторлорго билим берүү системасын өнүктүрүүгө кошкон салымыбыз үчүн ыраазычылык билдирди. Биз дени сак, билимдүү жана күчтүү жаштарды тарбиялоого кызыктарбыз. Жарандарыбыз бул сыяктуу заманбап билим берүү борборлорунан терең билим алып, мамлекеттин бакубатчылыгы үчүн эмгектенүүгө умтулат деп ишенебиз, деди Улукбек Марипов. Улукбек Марипов Ош облусундагы Кара Суу районунун Телман айылындагы келечек балдар үйүнө барды. Учурда 11 бала, ата-энеси баш тарткан жана тоголок жетимдер тарбияланып жаткан балдар үйү 1999 жылы бала бакчанын ордуна негизделген. Түзүлгөн учурдан тартып мекемени Баян Түлешова жетектеп келет. Боорукер жана башкаларга кыйынчылыкта жардамын аябаган жүрөгүңүздөр үчүн сизге ыраазыбыз. Жолдошуңуз менен бирге бул балдарга ата-эне болуп бергениңиздер үчүн рахмат. Бул жакшылыгыңыздар сиздерге сөзсүз түрдө эселеп кайтат. Мында салттуу балдар үйүнө окшош эместиги кубандырат. Бул үйдө көп балалуу үй бүлө жашаган үй бүлөлүк бейпилчилик орноп турат, деди Улукбек Марипов. Өкмөт башчы өзүнүн атынан балдарга сыналгы, компьютер, оюнчук жана таттууларды берек кылды. Бул узакка бул энди экти пробный бий. Жазда болбойт экен да. Премьер-министр Улукбек Марипов Ош облусунун Кара Суу районундагы Сабай айылындагы Таширов үрөн чарбасынын ишмердүүлүгү менен таанышты. 1997 жылы түзүлгөн, ага 120 гектар жер таандык. Анын ичинен 100 гектары бул кайрак жерлер. Дыйкандар премьер-министрге сугат маселесин чечип берүү өтүнүчү менен кайрылышты. Улукбек Марипов тиешелүү органдар караштырып жана маселени чечүүгө зарыл болгон жардамды беришерин айтты. Ошондой эле аэропортко бара жаткан жолдо премьер-министрдин Сабай айылынын жашоочулары жана борбордук базардагы эл менен пландалбаган жолугушуусу болду. Жылы ушул колдон келишинче элде айып жок. Жетекчилер баарыбыз таза иштесек, бир алтында элибиз бар. Өзүбүз өндүрсөк, эки кошуна өлкөлөрдө бизден 50% кымбат. Бизде азыр 40 сомдон 45 сомго чыкты. Ал жакта көтөрүлүп кетип атат да. Россияда башка өлкөдө самолетто түшөт. Базарда Машинага жол ачылса түшөт. Айнат келди. Анан жанагы ПЦР тесттолор келгенде төлөп атпайбызбы биз алар? Кара Суу районунда калкты тейлөө борбору жок экен. Өткөндө Бишкекте да барып текшергем, көргөнсүздөр. Айтпай барып текшергемин. Азыр мына телекомдун экинчи этажын 380 метр квадрат экен. Элибизге калкты тейлөө борборун кылып берели. Базардагы баалар боюнча мен баарын байкап, мына Араванда да базарга кирдим. Ошол жерде майдын баасы, башканын баасы көрүп, эми элибизге бир аз сабырдуулук берсин Кудайым. Bunun баарын азыдан түшүрөбүз азыр. Жерде ВДЧ кылып эмеде касса кылып алып сичина турган жерлер тыгылбасын депчи. А бул жер болсо ВДЧ менен фото болот, а бияк керек болсо Кара Суу 3-4 жерге. Ушундай мады жакта барбы бизде? Ошол жерде документтердин баары керек болсо патент баары түшүш керек да. Налоговыйлар ошол жерде барып отуруш керек. Военкоматтын өкүлдөрү отуруш керек. Улукбек Марипов Ош облусуна иш сапарынын жүрүшүндө Араван районунун жашоочуларынын көйгөйлөрү менен таанышты. Өкмөт башчы азыктарга болгон баалар жана сунушталган ассортимент менен таанышуу үчүн борбордук базардын жанына токтоду. Азык түлүккө жана мунайга болгон баанын көтөрүлүшү жалпы дүйнөлүк тенденция. Дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрүндө баалар өсүүдө. Анын ичинде биздин республикада бар. Импортко көз каранды болбош үчүн эң көп талап кылынган тамак аш азыктарын атап айтканда өсүмдүк майын жана кумшекерди өзүбүз өндүрүшүбүз керек. Биздин максатыбыз дыйкандар келечекте өз продукциясы менен ички рынокту толтуруш үчүн аларга колдон келишинче колдоо көрсөтүү. Дыйкандарга бардык зарыл шарттарды түзүп берүүнү каалайбыз. Дизелдик отун маселеси чечилди. Дыйкандарга керектүү көлөмдө берилет. Мындан тышкары карбамид өндүрүүчү завод куруу планыбыз бар, деди өкмөт башчы. Андан соң жергиликтүү жашоочулардын бири аларды түйшөлткөн маселелер, анын ичинен турак үйлөрдүн арасында топтолуп калган таштандылар тууралуу айтып берди. Анын айтымында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары түшкөн даттанууларга көңүл бурбай жатышат. Улукбек Марипов маселенин бар экендигине жеке өзү ынанып, райондун акимине анын аракетсиздиги үчүн сөгүш берди. Ушул пахтаны, семишкени, картошканы өзүбүз өндүрбөсөк, бар жок сатып алып жеп атабыз. Магазинге кирсеңиз,
чет өлкөнүн соктору. Биздин албалар чирип атат биякта. Ошон үчүн өзүбүздү өндүрөлү. Мына азыр өтө чоң акчаны бөлдүк. Мат резерв менен Россиядан сахар менен май алып келебиз азыр. Базарда баалар бир аз болсо да түшсүн. Анан кээ бир өлкөлөргө солярка бензинди чыгарууну токтоттук азыр. Экспортту жаптык. Өзүбүзгө жетсин. Селитраны алып келебиз азыр. 1-2 жылдын ичинде чоң селитра завод курабыз азыр чыгара турган карбамид. Кыргызстанга 300 миң тонна кетет экен, 200 миң тонна жок. Өзүбүздө чыгыш керек бул. Биз өзүбүздү багышыбыз керек. Ошон үчүн ушул жагында азыр чоң бир инвесторлор келип атат. Өзүнөн чыккан майлы мактамайды. Анан сырттан алып келбей, алмаларыбыз чирип атат, соктор өзүбүздө чыкса. Açı boğçanı düzüp, onluğa yan. 6 TL borborlar. Son. Sultanda Bişkek'te var tekşerdi. Aytpay var. 40 savadan da 24 savadan kaldı. Тазалап бергилерчи, кыйнап. Başını yapıp şuralı karabbaylar. Bana bunu ahvaldı karayım. Cumhuriyetke bir o kiram ver. Bunu ahval. жаңы кур бердик. Эки септигибиз бар, ошого уруксат бергиле, ошону биз бастанайбыз. Бул мусордун жатканы бул жердин акими менен айыл өкмөтүнүн бетин кызартыш керек. Doğru. Мен уялып кеттим азыр. Мына мен өткөндө айтканмын, айтпай келип текшерем деп. Мындай нерсе болбош керек райондун борбору. Уят да. Жаңыр жагып калды. Бирок мына мусорго жатканына бер жагы 2-3 ай болгон буга. Бул бир жумалык эмес. Муну канча срок керек алганда? 3 күн. 3 күн көп. Эртең могу жерде мусор болбосун. Болду. Бүгүн түнү менен алып ташыйбыз. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Марипов Улукбек Асамединовичтин Араван районуна сапарында көп кабат үйлөр арасында жашаган тургундардын арыздын негизинде Марипов Улукбек Асамединович bir тапшырма берип, түнү менен таштандыларды тазалап койуш тапшырма берген эле. Ошонун негизинде Араван району акиминин буйругунда менен Араван тазалоо ишканасынын кызматкерлери тапшырманы аткарып, таштандарды таштып бүтүштү дээрлик премьер-министрдин буйругу аткарылды. Булар келишим дом жашоочулар бирөөсү да келишимде түзбөй, акчасын да түзбөгөнүнө карабай, төлөбөгөнүнө карабай, мына ишканалары өз эсебинен, тазалоо ишканасы өз эсебинен мынтип таштандар чыгарып берди. Эртеңден баштап баары бир үй жашоочулар менен кайрадан башкадан түшүндүрүштөр жүргүзүп, келишим түзүүгө дагы аракет кылабыз. Мындан ары мындай таштандар тотолуп калышына Араван тазалоо ишканасы жол бербейт деп аракет кылабыз. Растительный масланы айтып атам, 85% биз өзүбүз импорт алып келип атабыз. Айтып атам мен селкозго. Сафлорду көбөйтөлү быйыл, кайрак жерлерге. Зыгырдыгын көбөйтөлү. Анан ушу баягы май жуаз эмелер иштетели кайрадан. Ушул азык-түлүк коопсуздугун биз өзүбүз чечишибиз керек. Этпи, сүтпү, башка. Бирок ошол эле мезгилде биз өзүбүздө өндүрүлгөн ата мекендик өндүрүүчүлөрдү коргошубуз керек. Сыртка чыгып саткан жагынан, сырттан баягы ошол эле продукт сырттан кирсе, биз аларга салык коюшубуз керек. Биздики сатыш керек биринчи. Ошол жактарын да карап атабыз. Суу куйбайбы биринчи? Жок, ол таяр ал суулар. Даярдабы? 5 кг 6 кгга чейин 10 кг болот. Болду. Түсе келген 6 сентябрда 10 январда жанагындай көчөттөр шунча болуп калды. Булар голландский Ризван деген сорттун эме деген Альфия деген жаңы эме киргиздик муну. Ар эле. Неме, опыление, да? Опыление бул. Чисто биологический эме. Жакшы кылыпсыз. Бул мына жанда наркы жактар, мына жерден аз пломба, наркыга коюлду. Эми негизи бизде ушул жолда келе атта карап. Силерге жеткен апилетке чапарат. Жакшы кылыпсыздар. Жумуш ордуна аялдарга айрыкча. Тарызаршы 10 миң дена 5 миң дена алабыз. Ушул жерде турасыздар жакын кайылдарда? Бар айылда.
Жакшы, ийгилик болсун, жакшы туруңуздар. Аларды сонун буктар, Булар общий ачылат да. Бир ортодо редуктор турат. Ошол бир гектар өткөн да. 1 гектар ачат ошол редуктор. Азыр ушул 1 гектар, Ушул 1 гектар. Картошканы качан эктиңиз? Февралда? Картошканы февралдын 17-синде.